все уже. 2 күндөн бери кыргыз эли кан жутуп кайгырып жатат. 3 жаштагы кыз өзүнүн чогулткан акчасын жабыркагандарга берсе, студенттер акыркы акчасын берип, жабыркагандарга тамак ашын ташып жатышат. Бул кырсык кыргызстандыктарды бириктирип, бир заматта ынтымактуу кылып койду. Бирок Алмазбек Атамбаев адаттагы алтындарым деген сөзүн айтып, кайгырып турган элин сооротуп, чыйралтып койгон жок. Өлкө башчысынын мындай мамилеси коомчулукта ар түрдүү пикир жаратып, айрымдар Алмазбек Атамбаевка түз кайрылып жиберди. Алмаз Шаршенович, бизде оор жоготуу, аябагандай чоң кайгы болуп жатат. Балким сиз бардык шарттуу нерселерди жыйыштырып коюп, жабыркагандарга өзүңүз келесиз. Алар менен сүйлөшүп, колдорунан кармап, кайгысын сезгениңиз туура болот го. Алмаз Шаршенович, биз кайгырып жатабыз. Сизден суранам, жабыркагандарга келип, айкөлдүгүңүздү көрсөтүп, дем бере турган жакшы сөздөрүңүздү айтып коюңузчу. Сиздин келгениңиз пресс-релиздерге жазылган кыска жана супсак көңүл айтууларга салыштырмалуу аябагандай чоң иш болот. Сиздин көңүл айтууларыңызды биз эле окуп жатабыз. Кайгырып отургандар окуган жерги жок. Журналист Мария Зазулянын Facebook баракчасына жазган бул постуна 3900 адам лайк баскан жана 3800 адам бөлүшкөн. 570 киши постко өз пикирлерин калтырган. Бул көрсөткүч журналисттин пикири коомчулуктун колдоосуна ээ болду деген сөз. 3 метр көпүрө салынса, барып лентасын кескенсиз. 150 бала баткан спорт комплекс ачылса, барып куттуктагансиз. Эч кимге зыяны жок турмуш кечирип, билим алам деп 7 километр алыста мектепке караңгыда чыгып кеткен 7 жашар баланын кайра келсе үйүн да, үй бүлөсүн, ага кошуп 20дан ашык үйдү, 40 адамдын өмүрүн алган кырсык болгон жерге басып барып жетим калган балдарды журт атасы болуп башына сылап койсоңуз, ата-энеси өлүп жакынын жоготкон жаш балдар атасы тирилгенде сүйүнүп калышпайт беле? Бул сиздин элиңиз эмеспи? Кырсыктан бир үй бүлө толугу менен көз жумса, ата-энеси бир туугандарынан бир күндө ажырап, жалгыз калган бөбөктөр каңгырыкты түтөтөт. Алмазбек Атамбаев деле массалык маалымат каражаттары аркылуу булар тууралуу кабардар болуп жатса керек. Эгер ошол баласынан айрылып боздоп жаткан энеге, бир тууганынан айрылып кан жутуп жатканга, ата-энеси үй бүлөсүнөн ажырап, жетим калган бөбөккө барып, ийининен таптап койсо, жалпы кыргыз эли биздин башыбызга караңгы түн түшкөндө таянар тоо боло турган президентибиз бар турбайбы деп калат эле го. Чыныгы улуттун лидери кырсык болсо эли менен кошо мүңкүрөйт. Апаттын себептерин иликтеп, андан чыгуунун жолдорун айтып берерин көп эле жолу көрүп жүрөбүз. Эти семьи никогда не думали, что их любимые дети погибнут от пули. Каждый раз, когда я думаю об этом, я просто в ярости. Мы должны потребовать у Конгресса быть достаточно храбрыми, чтобы противостоять стрелковому лобби и защитить нас. Поддержать тех, кто остался без крова и потерял своих родных в результате землетрясений и цунами, прибыли император Японии Акихито с супругой. Они посетили временное убежище в городе Асахи на севере страны. Ранее императорская чета уже встречалась с эвакуированными, нашедшими приют в Токио. Только в Асахи мощными подземными толчками 11 марта были разрушены более 300 домов и погибли 13 жителей. Чтобы мы могли бороться против бича терроризма. Водитель был застрелен. Сейчас мы пытаемся установить в эту секунду, были ли у него сообщники. Но в любом случае мы пытаемся определиться с его личностью для того, чтобы выйти на дополнительные следы. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе не может сдержать слез. В своем обращении к нации она снова вспоминает трагедию на пароме Севоль и просит прощения у народа за провальные действия властей и неудачную поисково-спасательную операцию. Президент объявляет о распуске Национального агентства морской полиции и формировании Министерства национальной безопасности. Численность береговой охраны все время увеличивалась, но это никак не сказывалось на эффективности ее работы и морской безопасности в целом. Недостаток подготовки по спасению людей стал теперь очевиден. Мне представляется, что при существующем положении дел мы не сможем гарантировать предотвращение подобных катастроф в будущем. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. 36 адамдын өмүрүн алып кеткен авиакырсык бул улуттук трагедия. Ушундай учурда эл башчыга муктаж болот экен. Лидери эмне десе ошого көнөт, биригет, чыйралат жана кайраттанат экен. Ал эми кече каржы министрин, бүгүн Өзбекстандан келген делегацияны кабыл алган Алмазбек Атамбаевдин телевизордон чыгып элге кайрылып койгонго дагы чолоосу тийбегени өкүндүрөт. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.